качасы бер жана. Окей, достор, кайырмак түгөндө. Мына акыркысын алып кетип атышат. Заказ берсеңер дагы бир 15-20 күндө дагы келет ушундай кайырмактар, Кудай буйруса. Iya. Ну жигит. Mo балыкчы мага күндө жазат, бир күн алып барам, а? Кетпи? Мейли, ал жол. Всё, мейли болду. Ну жигит, давай. Всё, давай. Давай. Биз Ну, жылдыралы. Ну, натай неме он. аэраторбу? Бер чакан. Опа. Мынакей достор. Мен азыр сиздерге малёктор. Короче, на Судака едем. Киргизская. Мынакей достор, Нурдинбек экөөбүз кече айтып барабыз деген жерде мен разведка кылып эле келдим. Бүгүн мына өзүбүз кайырмак салганы баратабыз. Мен болсо орысча айтып коеюн, я по-русскому скажу. Потому что у меня контент ведется на русском языке. Мы сейчас едем, я не знаю, что за водоем. Просто имя хозяина знаем. Ну вот сейчас с Ирхаком едем. Посмотрим, что за водоем и какие результаты. Я еще пока ничего не могу сказать. Короче, мен Судак бар, мен тартып келдим дедим. Нурдинбекке айта электин кайсы бурат экенин өзүңүз менен көрүңүз деп. Мына чөп сатат, ушул жерден буруласыздар. Оң жакта Атбашинский канал. Ошондо каналга жетпей буруласыздар, достор. Кече видеому көргөндөр баарыңар билесиңер буруттун атын. Азыр ушу Нурдинбекке эми баратат мен менен. Буйруса бүгүн өзүбүз кармайбыз. Кече мен только бирөөлөрдүн кармаган тартып кайырмак салбай база бергем. Буйруса азыр барып салабыз, достор. Мынакей, достор. Балыкка кече силерге видео кылып кеткен жерге Судака Киргизское озерого келдик. Нурдинбек экөөбүз. Кудайым буйруса мына азыр жаңы эле эки кайырмак ыргыттым. Негизи кече түшүп аткан, аны сиздер да көрдүңүздөр, бирок кече погода аябай жакшы болчу, достор. Бүгүн бактыбызга погода мындай болуп калды. Эми баары Кудайдан. Азыр көрөбүз, азыр кайырмактар дагы жасайбыз. 4-5 ыргытабыз кайырмак Нурдинбекке. Примерно ушундай. Мынакей Нурдинбекке кайырмактарын жасап атат. Нурдинбеккенин машинасы менен келдик. Маяктын баарын чаңытып айдаган жакшы көрөм деп чаңытты бир сыйра. Тест драйв кылдык, короче. Окей, досторум, азыр Кудай буйруса балык түшсө, сиздер менен чогуу көрүп, чогуу чыгарабыз, достор. Сиздер главный эң башкысы лайктан басып, комментарийден жазып, аябай колдоо көргөзүп турсаңыздар, подписка кылып, подпискасы жок көрүп аткандар болду. Силерден мага ошол эле керек. Мен сиздерге кайсы жакта балык түшөт, кайсы жакта жок, баарын тактап, тартып көргөзүп берип турганга аракет кылам. Анан жана кайырмактар жөнүндө айтып коеюн, достор. Спиннинг, көк спиннинг катушкасы менен бирөө калды, 1,5 миң сом. Бирөө кетти. Кече фиолетовый кайырмактар кече ушул жерде мен подписчигим, алдагы кече Судак чыгарып атты го, 3 кайырмак ошол алган эле. Ошол видеодон көрүп, бүгүн эртең менен бир жигит келип, эртең менен которуп койду эле акчасын. Түштө мен бияка жөнөп атканда келди, видеодон көрдүңүздөр болуш керек. Баш жакта алып кетти. Азыр калган жок. Дагы эми ушул сыяктуу кайырмак, фонарик керек болсо, Кудай буйруса заказ кылып койдук. Кытайга, Кыргызстанда любой точкадан арзаныраак болот. Мага чалып байланышсаңыздар, алар келгенде мен силерге дагы видео кылып чыгарып берем, достор. Ушундай, достор, негизи биякта кече 6-ларда келгенбиз. Бүгүн эрте келип алдык. Азыр саат араң эле 3 болду. Может 4-5тен кийин баштайбы деп бирок ыргытып кое бердик. Анан мындай бактыбызга карабайсыздар, погода да бузулуп келди. Ушу üşüй баштадым мен, жаңы жылуу кийинбей эле келип атканым окшойт. Жукарак калдым. Анан азыр балык тартпай аткан учурдан пайдаланып силерге айта кетейин деген нерсе бар эле. Мага азиатский странник Артурду баарыңар тааныйсыздар. Ал TikToктон таанылып, аябай TikTokто подписчиги көп, аябай жакшы киши. Ошол YouTube мурда ачып, кийин таштап коюп, TikTok менен жүрүп, анан кайра YouTubeга өткөн кезде Артурдуку 3000 бирдеме подписчик болчу. Меники ушул убакта 5000 бирдеме эле да. Анан ал эми контенттерин орус тилинде тартат эмеспи? Анан ошол нерсе мен мисал катары айтып атам да, Кудайым ийгиликти кылсын, өнүксүн. Артур өтө жакшы бала, негизи экөөбүз көп балык барабыз, бирок орустар көрөт эми орус тилди тарткан үчүн, ошон үчүн ошонуку аябай тез көтөрүлдү. Азыр ушул учурда 8000ден ашты подписчиги.
А меники ошо 5000 болчу, аныкы 3000 бирдеме болгон. А меники эми 6000 болду, аныкы 8,5 жетейин деп калды. Мына ошол нерсени түшүндүргүм келет да, мына кыргыз тилинде тарткан жалгыз мен эле болсом. Анан кыргыздар деле өтө көп, жакшы кишилер көп, Кудайга шүгүр. Көп мага колдоо көрсөткөндөр деле көп. Ошол сыяктуу аразында кээ бир негатив жазгандарга айтам да, ошондон көрүп колдоо көргөзүп, менин каналым өнүгүшүнө салымыңарды кошсоңор, мен дагы силердеги кызыктуураак кылып ошончолук көп тартканга аракет кылам кыдырып. Мына ар бир мисалы азыр могу жерге келдим. 1,5 миң төлөдүм киргенге. Ар бир кишиге 1,5 миң видео кылыш үчүн. Кече келгем, кече түшүндүрүп сүйлөшүп, мен бүгүн кайырмак салбайм, акчам жок, азыр төлөй албайм. Жөнүнө видео кылып кетейин деп 2 саатка уруксат алгам, 2 саат эле тартып кетип калгам. Анан өзүм бүгүн атайын ушу силерге өзүм кармап тартайын деп келдим да. Анан ошол мээнеттерди бааласаңар, ошол мага эме да, мен силерден жардам сураганым бир эле ошол. Колдоо көргөзүп эле койгула, катталып койгула, ар бир видеого лайк басып, комментарий, жакшы сөзүңөрдү айтсаңар, ошол ар бир жакшы сөз жана жылуу сөз жылаанды ийинен чыгарат демекчи, мага мындай мотивация берет да, мындайча айтканда. Силердин колдооңуздар ошол сураныч достор. Анан мен деле туура могу видео тартканда чынында кемчиликтерим көп. Себеби менде андачалык каражаттар жок тарта турган. Мисалы шамал болгондо үндөрүм угулбай калып атат, тартканга жетишпей, бирок колуман келишинче аракет кылып атам да, үйрөнүп атам. Мен барып Кудайым буйруса, бул ошибкаларым улам өзүм видеолоруман өзүм көрүп, өзүм үйрөнөм, аракет кылам, дальнейшем может качественный болуп кетет. Мен телефон менен да тартам, билесиздер. Профессиональный тарткан адамдарга мени салыштырбагыла достор. Мен өзүмдүн шартыма, мүмкүнчүлүгүмө жараша гана тартам да. Ошол жагында туура түшүнүп эске алсаңар. Минтпейсиңби, тигинтип тартпайсыңбы, момундай камера албайсыңбы деп жазгандарга жооп бере кетейин. Туура мен ошондой алгым келет баарыбыз эле. Бирок ага сразу болуп кетпейт да, ага каражат керек достор. Менде ал нерсе жок. Болсо ошо силер айткан нерсенин баарын алгым келет да. Баардыгы өз убакыт сааты менен болот достор. Кичине сабыр кылып турсаңыздар. Даже элементарный монтаж кылгандарды мен эми бир аз и то көп монтаж жакшы нерселерин билбейм. Көп монтаж кылган эмелердин да көпчүлүгү платный экен. Жана программаларды Play Market'тен көчүрөм да, издейм мен деле күндө отуруп алып, бош убагымда ошо менен алек болом. Бирок көпчүлүгү жакшы монтаж кылып аткан нерселер платный экен. А мен ичинен бесплатныйларды издейм. Ошолор менен колуман келишинче аракет кылып атам. Бирок ошол бесплатныйды деле мен толук изучать этип бүтө элекмин. Себеби мен түшүнбөгөн жерлери көп экен да. Акырындап көнүп үйрөнүп келатам. Ошого силер поддержка эле кылып тургула. Эгер ушундай жакшы монтаж кылганды билген кишилер болсо, мен каршы эмесмин, келип мага үйрөтсөңөр, мен сүйүнүп эле рахматымды айтам да. Ошол себептен мени туура түшүнгүлө. Видео тартканда начар тартылып калса, эме болсо, мен бирок колуман келишинче аракет кылып атам. Анан баягы күнкү бирөө жазган эле. Тамак жегениңди тартып берипсиң, анан тартып берипсиң. Балык түшпөй атса балык тартпайм деп, мен тартам. Балык түшпөй аткан убакта биз барганда кандай болуп жолдор менен барабыз, кандай балыкта, мисалы 3 күн барганда, мисалы ар ким ар кандай элестетет, ошону аз-аздан болсо да видео кылып мен силерге көргөзүп берейин деген ниетте да. Бир жака барганда мына балыктын ушундай оорчулугу болот, кээде түшөт, кээде түшпөй коет. Мен силерге ар бир нерседен аз-аздан чагылдырып көрсөтүп берип, түшүнүктүү болсун деп аракет кылам да. Анан ошол кишиге да жаман бир жактан жиним келди. Отуруп алам, минтип тартпайсыңбы, тигинтпейсиңби? Эми балык түшүп атса балык тартасың. Балык түшпөгөндүктөн ошондой нерселерди тартып силерге көрсөтүп берейин деген максатта барам да мен деле. Анан ким эле балык түшүп атса балыкты токтотуп коюп башка нерсени тарта бербесе керек эч ким. Ошондой ой достор. Эми Кудай буйруса азыр поклевка башталгандан кийин балыктарды видео кылабыз достор. Ошого чейин жакшы ойлонуп, мына подписка кылбай көрүп аткан достор, катталып коюңуздар, сөзсүз сураныч силерден. Анан лайкты аябаңыздар. Канчалык лайк көп болсо, видео ошончолук YouTube рекомендация кылып берет, башкалардын да эмесинен, телефондон чыга турганга. Ошого жеткизип өнүктүрүп алсам, бир аз мага хотя бы доход түшсө, өзүнүн расходдорун покрывать эткен. Мен ошого мага поддержка болмок да. Бирок мен доходко чыга элекмин, дагы бир айтайын, мен YouTube'дан бир сом акча ала элекмин ушул убакка чейин.
Ошого силерден жардам сураганым ошол достор. Анан кээ бирөөлөр ойлойт экен да, кыргыз биздин просмотр кылганыбыз үчүн, биздин лайкыбыз үчүн силер акча табып атасыңар дейт. Жок, жаңылышасыңар. Мен Кыргызстандын просмотруна негизи төлөнбөйт, Россиянын просмотруна төлөнөт, Европаныкына төлөнөт. Эми мен кыргызча контент тарткандан боюнча кыргыздар көрөт. Кыргызстандын ичинде, Өзбекстан ичинде көргөн просмотрларга төлөнбөйт. Меники националдый Казакстан, Кыргызстан көрөт, Россияга дагы кыргыздар көрөт, бирок ошолорго төлөнөт Россиядагы кыргыздар. Анан Кыргызстандын ичинде болгон просмотрларга төлөнбөйт. Ошону дагы бир айтып коеюн. Мен андай мындан доход алып эметелек Кыргызстанды миллион көрсө деле Кыргызстан ичинде төлөнбөйт достор. Алар мага каналдын өнүгүшү үчүн гана, башкалардын просмотр көп болушуна гана жардам берет да достор. Ошону да эске алып койсоңуздар. Мынакей достор, Нурдин байкенин машинада отурганыбызда страшно ийди да, мен кече видеода силерге айтып атпадым, бу жерде аңдып карап отуруп подчикать этиш керек экенин. Ошондой нелер жок. Балыгымды таралган жок да? Просто подчикать эте албадык да. Бирок страшно ийди да. Мен машинадан Нурдин байке кайрмадан чуркадым, мен камерага чуркадым, столго чалынып да кетесизден. Ошондой достор. Значит, поклевкага шанс бар. Мен кайрмактарым пока тартып элек. Мынакей. Өкөстөн карап турдук эле. Бро, мощный тартты, Нурдин байке. Это значит, что-то есть, шанс бар деген нерсе да. Резко пошли. Давай как есть? Оказывается своеобразно. Вот когда, да, когда вот один раз дернет, надо в это время надо, оказывается, подсекать. Если не успел подсесть, все, каким-то образом малька снимает. Вот у него, видите, вот все, оба малька сняли. Только один раз вот дернул, в этот момент надо подсекать, оказывается. Ребята, если сюда приедете, ну, тоже в каждом пруду, это как вытекули тоже так же. Один раз дернул, если не подсек, все, она рыбу сняла. Вот. Сейчас он меняет мальков. Ну, крючок момындай да, хорошо. Нормально, что ли? Атайын иленеден деген бе? Чоңырақ. Эконтан бір шығап кетті, е? Эконтан. Шундай болды да кечеде. Тиги билен опытный экен. Ай, мен кечеле видеода комментарий бергем, муну мен подсекать ете аламбы, подсекать ете албаймбы. Мындай өнөмелер. Уже башталды бу жерде. Екі малюктың ұрқуын көрсін. Короче, видите, своеобразная рыбалка, короче. Вот момент не подсекешь, все. Мальки на месте. Значит, до конца эмет албагалым да? Күтіш керек елек ішіне. Бирок шаңғыра туруп атпады. Оның қайсын үстін көзін өтіп тұрды. Күршектен шығайын деп қойып тұр балық. Мұнысы селый. Дегені майдалап бір тіштерін езіп тұрады. Өчірдің видеон. Достар, қысқасы келгенімізге ровно 1,5 саат болды. 1,5 саат қайырма қырғытқанымызға да. 1,5 сааттың ішінде 5 поклевка болды. Бирок мен кечеги видеомду көргөндөр түшүнөт. Мен айтып аткам кантип кармайт болдум экен деп.
камерага чуркап кайра баргыча. Буларды кече көргөзүп бергенмин. Кече көрбөгөндөргө түшүндүрүп коюм. Мондай даяр отуруп кайырмакты учун тиктеп отурат экен да, кыймылдаганда пачка айтат экен да. Мен ага кече эле коркуп аткам да, эртең өзүм барсам кантип ошентип пачка айтат этем. Себеби мен телефонго чуркайм, бул тарткан кезде баба тартып аткан кезинен бери тартайын деп. Кайра келип анан пачка этип атып, мына 5-10 тең качырдым да. Малек жок, жеп кетип, азыр кайра ыргыттым. И колокольчикке дагы жетишпейт кезин кыскасы. Азыр аракет кылам камераны койгону, бирок колокольчиктерди албайм достор. Сразу эле тартканга аракет кылам. Антпесем уже меникин го бир экөө жакшы тартты, экөө слабый тартты. Бирок Нурдин байкеники биринчи поклевканы ошону койгон. Биз машинада отурганбыз, жетишпей кайырмак вообще сууга чейин жеткизип ийди да. Мунукун значит өтө чоңураак урду эле, билбейм бирок. Балыкты көзүбүз менен көргөн жокпуз. Кыскасы, анан колокольчигин алып койбопсуң, минтипсиң деп жаман көрбөгүлө, андайга уже жетишкенге мүмкүнчүлүк жок экен бу жерде достор. Сразу эле камераны басып эле жүгүрүп барып эле пачка айткенге аракет кылам достор. Флаги он, наверное, снимает, наверное. Вот. Он чуть подергал, видишь, надо вот так, оказывается, руку держать возле этого. Здесь что-то шевелится. Есть. Есть? Есть. Вот. Давай, давай, давай. Ну, видишь, вот так, оказывается, надо его ловить. Крупный лев? Ну, хороший, водит. Вот видите, его своеобразно надо, оказывается, вот так ловить. А так, если там где-то будет сидеть в кресле, нереально, оказывается, его поймать. Вот, идет. О, ничего, хороший. Давай. О, вот он, вот такой. Где-то грамм 800, наверное. Мынакей достор. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, колумду коюп кармап отуруп туруп, анан кийин чыгардым. Бу жерде только ушундай кармаш керек экен да. А так, нифига. Пачин бар, Нурдин байке. Ой, мен титак кеттім. Уже түшүндүңүз да. О, отуруп керек экен да, бунча мындай. Бир колуңмен удочканы кармап, бундагы кармаган түшүнүш керек экен. Мастерство да. Мен кече көрүп байкап кеттим да, бирок ошондон дук түшүп атканда кантип кармайм деп. Почин есть, достор. Бешинчи, мына 6-чы поклевкада гана чыгардым достор. Ага чейин көрдүм, качырып аттым да, монтип отуруш керек. Аха. Мына малекту монтип илебиз. Мына. Ёлки-палки, Нурдин байке. Сиздикинин үстүнөн ыргып кетти го. Кайырмагы сылдый кылып турабы? Өткөз алдыңбы? Бияка өткөздүм, бирок азыр сүйрөгөнүмдө. Болду. Малёву. Брю, еще один. Своеобразно его надо правильно подсекать. Каражан леска бошоду эле. Урмаду. Карайын десем, кайра түтүнүп кетип атыптыр. Давай. Правда, мелковатый, но для результата шикарно. Нормально. О, процесс пошел почти. Окей, достор. Экинчи суда. Малёгуну алып коюн, а? Түштүп атыптыр. Жей берсин да.
Что тут как? Бар mı? Нет. Koy ver kayrağı taşlap koymayız bize cep koydu deyiş mi? Çok zor. Dağı bilen bir yerde jet. Tarttı ikincisinde çoğunluğunu tartsam. Negizi yetişiş öte kıyın eken ha bir yerde. Apaşan tartat kömür. Şunu aytam da. Ake dostlar şunday. Nurtun ekenkin daha жақсы tarttı ele. Cep ketip durmalı bunu. Saat kaç abi? 3:30'da geldik mi? O işlerine geldik yani. 3:30'dan başladık. Hazır 6 olayınıp kaldı. O bol kaldı. Kaçtı 6'da 2,5-3 saatga жақындап kaldı gelgenizge. Oh. Tartır. Жоқ be. Öküzçe. Просто карман куя атабыз bununче. Bunun дегенчи бир. Özüm biliş керек экен да, özüm билбесем. Birinci. Колокольчигим daha uçup ketти го менин. Ушундай достор, кыскасы мына ушундай поклевкалар болуп атат. Жанагы кечеги мен подписчигим менен казат сыяктуу подписка кете албай атабыз да бизчи. Ушинтип атып жана мен экөө чыгарган боюнча турат. Азыр колокольчигим да учуп кетти, аягына кетти. Учу бираз эле кыймылдаса тартсак баляда жок белең. Ушундай достор, азыр меникин көрдүңүздөр тартып аткан моментте жана жетишпей калдым. Ошол моментте Нурдин байкенкин тартты, аныкы да жетишпей калдык. Кече күнү тиги мен подписчигим жерде 5 кайырмакты коюп туруп жанынан жылбай ушинтип отурганда учун эле карап, ал колокольчик да койгон эмес. Монтип кыймылдаса тартып аткан да. Мен каяктан кыймылдаганда камерага түшүрүп коюп атам да. Короче, балык нормальный тартты. Тартпады деп айта албайм, бирок өзүм кылып атам да, жетишпей. Анын үчүн мага постоянно камеранын жанында турган бир киши керекпи. Либо пультовый керекпи, кайырмактын түйүндө отуруш керек. Либо коюп вообще өчүрбөй отуруш керек. Антейин десең, анчанын баары монтаж кылып, кыркып жасаганда мен да тажап кетем да. Ушундай достор. 1,5 миңди актайыш керек экен келгенден кийин. Автобусқа чейин отырып көрөлүм, биз ко сутка отурбайбыз. Көрөбүз. Что там жеп кетип туруп сиздикин да? Ооба, мен жегенде де шлифовать өтүп кетти. Фонарим калып. Анакей. Мына жакта 4-өө Нурдин байкеники. Жакта меники 5-өө, Нурдин байкенин 5-инчиси тет жакта турат. Общий 5тен кайырмак салдык экөөбүздүн. Ой, блин, жоқ bu. Тоқтады. Шылдырағым да ұлып кетті. Тиді, а?
Çok koyduk oraya. Böyle yok. Oha. Arkasını yettim mi? 근데 나쁜 거라 보이지. Sen зараз мол жилемди. Чечка çıkırdın mı buradan? Şunday dostlar, yetişiş kıyım bolu o da yetişiş. Daha yetişmiyor aslında. Abi? Yok da yetişmeye kaldım ben. Çok koyduk oraya. Kontrol oldu. Nolan ne anladın o? Yapmılar sahiplerine de doktorunu. Şunday dostlar, takır yetişiş kıyım bolu adet. Var mı? Yok da. Çırt koyduk.
Неге жетіспей жатасың өзің Майке? Тасқа шығып кетті ғой. Ну хотя бы малогын жеп кете алып тұр, бірақ күчөктен түшейін деп қалып тұр. Ошоңайдан ырғып дейін түшіп албастыра. Ой, достар. Аза өлі oldu. Bir tınıqtып қойды. Жетішпей қаласың. Ай, достар, шундай. Қалып айтпасам бір 10 шақты жол тартқанды жетішпей қалдым. Намалөктерін жедіріп. Берін ошол төңкөштө вообще жаққан жоқ мал күтіп. Нұрдың Майкеле бір 4-5 жол қашырды. Тегіл жақта отырады. Лампасын жағып алып. Андан кейін делем азыр 10 минуттун аралыгында 2-3 жол тартты. Вообще жетишпей калдым. Күн да бузулуп, не то погода, жамгыр да сейлеп баштады. Жаабай турсун. Мен да жука келип алып турмун. Азыр хотя бы 9га чейин отуруп көрөлү деп атабыз. Бирок тартпай койгон жок, жакшы эле тартып атат. Берде мындай жакын коюп алды кайрымактарды. Отуруш экен, если камера тартпай, только ушу кайрымактаңды отурганымда толтура эле кармап коюшудай болдум да. Көөлөп тарттым, жетишпей калдым. Экөөнү гана убагында ошо камераны коюп жанына барганда тартып калып подскайт этип калдым. Атак подскайт этпесең өтө кыйын экен. Бердин судактары билбейм, башкача судактар экен. Өтө сакпы, шамдагай, түшүнбөйсүң. Аккуратно чыгарат да кетип калат окшойт. Мынакей достор, что-то жаан жаап келди. Уже суук боло баштады. Биз дагы видеону жыйынтыктап кайрымактарды жыйнайт окшойбуз достор. Нурдин Байке уже жыйнап атат. Көңүл буруп көргөнүңүздөргө Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Кудай буйруса, погода жакшы болгондо чыгабыз. Бул видеону эртең көрөсүздөр буйруса. Мен да колдон келишинче силерди гежага турган видео тартканга аракет кылайын. Мени түшүнүп колдоп жүргөнүңүздөргө Алла ыраазы болсун. Силер канчалык жакшы сөз жазып мотивация берген сайын мен дагы ошончолук жакшы видеолор тартканга аракет кылам достор. Эми кайрымактарды бир чекеден жыйнай берейин. Баштан может ага чейин башкаларын тартып түшүп калса чыгарып видеого түшүп калат. Болбосо жок достор. Ошол эки балык боюнча вообще кармаган жокпуз, бирок толтура поклевка подскайт ете албай калды. Поклевка, Нурдин Майке. Барбы? Сүйлөп атсам тартып калды. Чоңдой. İşte ota? Ya. Kamera. Камера иштеп атат го. Что-то сопротивление нормальный да? Давай. Камышка сүйлөп кетти. Все, есть? Есть. Майда. Зажабры. Bizimden turba. Достор, мына кеттим, жыйнайм деп атсам. 3-чү судак. Шуну билип аттым эле, бир чекеден жыйнаганча түшүп калар деп ниет кылып, Аллага шүгүр. Мына достор, камераны өчүрөйүн. Мына. Мынакей. 3-чү судак. Кандай сон. Иншалла. Же отурган бекен арды. Жок, мен камерага сүйлөп аткам да. Жыйна бирден чыгарып берейин. Камераны күйгүзүп койдум, балким буну жыйнап түшө кийинкисине түшүп калар деп атсам тартып калды. Жаңы кыймылдап баштаганда эле подскайт эттим. Мен бурайын берди бир кармаганды үйрөнүш керек. Бияка эрте кеш керек деп ойлоп койдум сызга. Балким. Түшөт экен күндүздө эле. Мен жактан малек кармай келем. Ушундай достор, азыр камераны бияка каратып коеюн. Мен өчүрбөй эле жыйнай берейин, балким дагы тартып калса ушундай болуп күбө болуп каласың. Кандай дейсиз? Мен малек кармай келсем. Эртең дейсизби? Жок, эми эртең болсо да. Күн жылыганда. Бирок күндүзүн просто азыр. Неден жамгыр жаап кетсе, машина чыкпай калса, өкпө жерден. Ошону айтам да мен да.
kalıp ketpeyli. Kursaklarda açıp üşüp ketsin mi? O zapas eşleke. Olsun. Pitanya alba pırgının. Onu aytsas. Men de şaşıp atıp köp nersen unutupsiz. Men toңup kaldım уже, араңылар. Азартта кетейин дейм. Balık düşüp olabı dep. Rıbalka ушундай да. Aa. Так. Болбойт экенин. Атыгы оркам мустенең. Айтпам. Şu bilgende kameranı жағып koyup kinayınçı dedim bile kudurup düşüp olar депчи. Kayga şuur. Belki az bular cinayınca daha tartıp olar. Benimki de Lenski golü oraya. Ya. Lenski. Al başlayacak var mı? Hı? Niye? Страшный екен, а. Жерге жерден да çok sayılmaydı. Balık bir balık tartып koydu баягы. Lenski ötkünü takтай o. Oğlum biz kazatlar menен kazat işe резинка салган. Yok. Lenski mi? Kırgızstan. Ошону айтып атпаймынбы? Ha, o şakta aytıyorsun. Ооба видео чыгаргам YouTube'дан көрсөңүз болот. Баргам да мен. Ya ayaktın yolu normal da. Страшный екен, жана дөңдөн чыгыш машинам уксабайт этип момундай бакы койду. Экинчи пырытына чыккан жерде. Я, эки пырытка тең бир эле жерден чыгат экен го. Yok birazın arjağından çıksa ol. Либо мен ошо жаман жол менен барып алдым да. Yok жаңа таможняның жанынан girdin mi? Таможнясын билбейт экем. Ya кинология var. Dayındama men уже. Мынакей достор, рыбалка бүттү. Азыр саат канча болду Нурдин аке? Saat 7:22 oldu. 7. Biz 3:30'da gelsek 4 saat oturup turubuz da. Sırgak malok tök ala gelip. Поклевка деген жакшы болду. Болбой койгон жок. Убагында биз тарта албай аттык. Көбүн камерага түшкөн түшүп атты, түшпөгөн түшпөй да калды. Себеби кээ бир ушуларда подсекать эткенде камерага жетишпей калат экенбиз. Балык кармай албай калбайлы деп чуркап жүрүп аттык. Пустой поклевкалар да болду. Жедирип малокду. Бу жерде мындан эмнени түшүнсө болот? Главный бул жерде балык жакшы тартат экен достор. Мына кече да видео кылып кеткен. Мына бүгүн өзүм колум менен кармап, мына өзүм дагы экинчи жолу силерге тактап бергенге. Платный пруттардын көбүнө эле барып жүрөбүз. Барып алып акчаңды да төлөп балык да тартпайт. Ошондон көрө бияк хажап тартат экен достор. Тем более мына погодага да караган жок. Бүгүн жамгыр себелеп атат. Ошого байланыштуу анан биз тамак эч нерсе алып келбегенге курсактар ачып бир жагынан үшүйүп түштүк. Ошого эрте жыйнаганга мажбур болдук достор. Ана кимде ким келем десе мына ушул жерге келип кармап кетсеңиздер болот экен. Ушу менен кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар достор.